Мен азыр Канди-Бадам шоссесинде турам. Бул чек ара жол. Жолдун ар жак өзү Тажикстандын аймагы. Бул жолду эки өлкөнүн тең машиналары колдонот. Өзүңөр көрүп аткандай азыр тажик номерлер да өтүп атат. Эки элдин айдоочулары тиргилик калат ушул жолдо. Бул жолдун биягы биздин айтылуу достук айылы, достук арка, жаңы жер айыл өкмөтү деп өрүп жаттап бүткөн жери ушул. Анан могул жерде достук деген жазууну да көрсөткөнбүз. Чоң жазуу болчу. Достук айылынын жазуусу. Былтыр аман эсен эле, быйыл жазуунун дагы биринчирин чыгарышыптыр. Манакей, ды менен эле ооз турат. Бул ака ушул жерде бизди тосуп алды. Кандайсыз? Атыңызды да бир жолу айтып коюңуз камерага. Атым Медер болот. Медер ошо былтыркы ушул жерде талкаланууларга карабастан зор үмүттү артынып бир иш кылабызбы, бул жактан тиргилик кылсак кандай болот деп бияка чайкана салган экен. Батутум бар эле деп атат. Дагы эмнелер бар? Чыгып азыр микрофонду Медер мырзага тагам. Эмне болгонун айтып берет бизге. Assalamu alaikum кыргыз элим. Биз бу жерде мына шу объекттин жарымга чейин алып ремонт кылып, ушул эме болуп, кичине үмүт кылып шу жерде эме болсо да губернатор айтканда бу жерге ушу границага туалет сал болсо дагы салгыла, ушул что биздики болуп калат деген сөздөр болгондон биз бу жерде кетпегиле деп. Акам экөөбүз Темурбай деген арендага алып бу жерди калыбына келдирип ремонт кылып бир ай. Өзүм устройка болуп иштейм, Москвадан келгем. Бир жыл болуп калды. Şu кетпейин болсом 13 жыл Москвада жүрдүм. Көчүп келдиңиз бияка, Көчүп келдим мен. Ар ай бир ай келип кетип жүрдүм. Келип ушул границада болоюн, Көчүп келгениңиз үчүн. Мен шу жерде болоюн деп, семьям менен бирге болоюн деп анан келип, шу жерде кичине жыйган топурумду шу жерге чаптап, кичине магазин ачып, байкем дагы ошол 3 жыл жүрүп шу жерге келип, аренда кылып шу жерде чайхана ачты биринчи. Чайхана, ondan keyin мына теннисный стол ачты. Мунун ичинде бильярдный столдор бар да эки. Кабиналарды кылып ушул жерде бардыгын жандандырганбыз. Бу жерде батуттар коюлган. Мындайча айтканда развлекательный эме болгон. Кичине чайхана бар жок иштеген. Ошо кече 16-да тажиктер менен эме болгондо ушинтип күйгүзүп кеттир. Келсек, өзүм дагы чек арада резервте жазылганмын. Ошол күнү эле саар менен баргам. Барып биз кичине жактан жаракат алып, осколкалар башыма тийип, ошондон барып медицинский эмени алып, кайра Бишкекке жөнөтөбүз десе, болбой мен өзүм биякта, кой мен кетип калсам ким калат биякта границада деп, семьяма кайтып келип, кайра бияка келгенбиз. Ошол бойдон четте жүрөбүз азыр. Билбейм, кесек күйүп кетиптир, бар жок калган. Бизде тонолгон эмес. Бизде мына ошо ичиде турган турат. Холодильниги турат, бар сөөктөр менен бардыгы турат. Күйгүзүп бардыгы ушул четте теннисный стол болгон, мунун ичинде бильярдный стол. Кандай? Былтыры жок эле, Былтыры жөн эле өрттөнгөн эмес, жөн эле турган. Биз ичини ремонт кылып, калыбына келдирип, ремонт кылып, иштерин кабиналарды бөлүп, магазиндерди ачып. Былтыртан бери? Кече анан 15-май күнү ачылышын кылганбыз бу жердин. 15-май болсо ошондо почти 3 ай болуп калабы, 3 айдан өтөбү. Ошондон бери иштеп келаттык. Hiç кандай бизге мындай алдын ала мындай болот деген кабарлар келген жок. Келип эле үйдө жатсак эле даңур башталды, семьяны алып чыгып кеткенге өспөт эттик айылдан. Ошо келсек ушул акбал. Турат, көрсөңүздөр бардыгы турат, ичинде холодильник. Жарым күйгөнү да калбапты. Темир эле калыптыр. Ушул эмне дейсен, билбейм, бизде айылда жаштарда дух бар бизде. Биз турабыз мына жерде. Биз качпайбыз бу жерденчи. Бизге тынчтык керек. Эгер болбосо биз чыгабыз биз. Бизге 2 кадам турат мына көчөчү. Шундан чыгабыз да уруп, 3-4 башын уруп качып кирип кетебиз. Кайра башталып кетиши мүмкүн. Бизге мына тынчтык керек. Ал жаштар ушундай ланч иштеп турат азырчы. Майли кичине президенттен эмеден кичине кайлы дух бар. Кече сүйлөдү, бууда сүйлөдү, 1 метр жерибизди бербейбиз деп. Кайта дух кирди бизгечи. Рахмат ушунчалык президентке ушинтип айтканы үчүн. Биз азыр мына жерде турабыз. Бул дүйнө табылат, бар жоктон таба алабыз. Кааласак бар Бишкекте иштеп, мээнет кылып табабыз. Бизге тынчтык керек, жер бербешибиз керек.
Mana жерде биз патриот адамбыз бул жерде. Ошо тынчтык керек, границаны чечишип берсин бизге. Буга чейин кандай калп болот билбейм, айта албайм. Буга чейин азыр элдер коркуп калган. Кеткени Бишкекке кетип атат. Жарым Бишкекке кетип атат. Барган менен акчасы жок ал жакта. Акчасы балдары эме кылып жашап атат эптеп. Эртең күнүм бар, бир жумадан кийин бар, 10 күндөн кийин кайра эме кылат бир жерде. Бул жерде 50тен ашык үйлөр күйүп кеткен. Сиздей адамдар сейрек келгени менен кеткендери көп айтат да, Акамдын үйү күйүп кеткен бу жерде, толугу менен күйүп кеткен. 14 жылдык мээнетик бүттү. 14 жыл Ал жерде кондиционери бар сыртында. Жок, о бул жакта 35-үй. Толугу менен күйүп кеткен. Эчтеке жок. Олар азыр келсин, эмне кылат? Коопсуздук бир эме келиш керек бизге. Мына жерде граница чечилиш керек, жашашыбыз керек бул жердечи. Биз кетсек ким калат бу жерде? Чечилиш керек дегенде сиздин оюңуз кандай? Кандай болуп? Энди чечилиш керек дегенде муну азыртан сразу чече албайт мунучу. Убакыт керек буга. Мобилизациянын эмелерине айтат, убакыт көп керек. Мисалы сиздин сунушуңуз кандай? Мондай ой. Бизге эме керек. Что эл журтка коопсуздук керек бизге. Коопсуз. Биз что коопсуз жашашыбыз керек. Бу жерде азыр болон жарылса дагы эл жүрөгү кайнап туруп чыгат. Бала чакалар ушу 2 жашар, 3 жашар, 7 жашарлыктар көнүп калды уже мындай көрүп. Атылды ата тажиктер келатат деп эле. Болон жарылса ham ушинтип чыгып, коркунуч сезимде болуп калган. Жаш балдарыбыз. Ыйлап машина арта албайсың, ол ыйын угуп, үйүңдөгү эмнең бар ала албайсың. Ыйын угуп турганда даңылдап үстүңдөн минометтер өтүп атканда ол үйүңдөн нелер алып калып кетет экен ошол бойдон. Адамдар айтышы мүмкүн, ичиде байлык, алтынын алып, мунусун алышы мүмкүн, акчасын. Ол ый туруп үстүңдөн миномет өтүп атканда көзүңө акча дүйнө көрүнбөй калат экен. Семьяңды көтөрөсүң, машинаңды айдайсың, качасың. Башка вариант жок. Үй бүлөңүз азыр? Үй бүлөм азыр Маргун айылда үй бүлөм. Семьям, ата-энем бардыгы ошол жакта. Кудайга шүгүр, Кыргызстандан келип атат, бун помощта келип атат, жетип атат бардыгы. Кудайга шүгүр. Жеткиликтүү бар жок. Просто эле коопсуздук кыйнап атат бизди. Азыр мына 16-сынан бери бүгүн 20-сы болду, 21-би? 21 болду, 3 күндөн бери азыр коопсуз биз бирге келип, ушундай жашагыла мындай эме жок. Маселени унуттурбай көтөрүп бирдеке кылып чечсек деген тилегибиз да, оюбуз. Эл менен бирге чогуу мындай талкуулап, бийликке айтып деп дегендей. Албетте сиздин үнүңүздү да бийлик эске алат деген ойдобуз. Коопсуздук дегенде бул жерге кандай? Бирөөлөр айтат, зым тартып коюш керек деп, андай кылса болобу? Бирөөлөр айтат, бuyакта аскерлерди коюш керек дейт. Бирөөлөр айтат, элге курал бериш керек дейт. Ушул сыяктуу көп ойлор бар да. Сиздин дагы сунушуңузду уксак деген оюм бар. Энди билбесем энди, энди биз ончо эмелерге жокпуз энди. Чыгылса коопсуз болуш керек. Коопсуз болуш керек да. Эксперттер аны чечиш керек. Кааласа зым тарсын, кааласа красный зона кылып, чтобы тажик тарап, биз тарап билсин да, что мынау граница деп зым татпаса дагы. Бул нейтрал. Мына Кыргызстан колдонуп жолду бул мисалга азыр биздин жолу Моско эмеге чейин болгон, Сырдарыяга чейин болгон. Ого чейин өтүп кеткен мисалы жылып азыр булар кайра жылып келип атат азыр. Алдыңызда тоноп кеткенде, мунуста үйлөр күйгүзүп кетти. Кийинисте элди өлтүрүп кетет мына кийинистечи. Ушун үчүн эл бу жерден чыкпайт экен. Булар үйүнү күйгүзсөк булар көчүп кетет деген ойдо кылды да азыр. Биз дагы эле көчпөйбүз. Бизге коопсуздукту вообще эсе бу жерде жаныбызды ham бергенге даярбыз. Бу жер биздин жер туулуп өскөн мекенибиз бу жер биздин. Негизи мындай жергиликтүү эл менен мамилеңер кандай? Ошо уруштан бери мамилебиз жок. Кайсы былтыр болду, былтыр ошондон бери мамилебиз жок. Сиздин могу бильярдыңызга, теннисиңизге, чайканаңызга ошо тажикстандыктар келчү беле? Жок, бизге бир жерге тök ушул жаңы жердин эмелери келчү. Жаңы жер 60-лык борбордук Достук айылынын өзүбүздүн арка айылынын жерде эс алып чайкана, чай ичип, аш жеп, туулган күн болсо кичине туулган күн өткөрүп. Болбосо мындан башка баягындай бош убакыт өткөрө турган, көңүл ача турган жер жок бул. Жок, бу жерге балдар келип ойноп кетчү, воскресенье күндөрү бетке батып бар. Ошентип теннис бар да ичиде. Бирөө мына жерде турган. Ушул жерге чейин ремонт кылып, биягын иштеткенбиз да. Анан бул площадкага детский эмелерди алып келип, жеке бизнесмендер өздөрү алып келип, элди алаксыз үчүн бу жерде бассейндер бар да, мына жерде кичине детский. Бассейнден бери салган экенсиңер да, эми. Жана надувной алып келип,
Эми айла жок да, балдарды ойнотуш керек. Алаксыз керек бир жерге. Эс оюндан чыгарыш керек, что бизде дагы жашоо бар экен дегендей кыялда. Азыр билбейм, мен кайтып келсе азыр бул семьяны алып келгени менен, свет болгону менен жашоо кандай кетет? Коопсуздук болгондон кийин ойлонот экенсиң. Магазиндерде ham азыр көрсөтөм, холодильниктер ичинде жай-жайда калып күйүп. Пекарный болгон, пекарныйды эми 300 канча миңге алып келип, түшүрүп койгон бойдон ушу пакети боюнча турат. Пакети боюнча турган, полный күйүп калган жайда. Мародерство кылган эмес, бүт күйгүзүп кеткен да. Мародерство кылганга эме болгон, коопсуз болгон окшойт эми тажиктерге. Булар ояктан бизгилер жерлери дагы бар албетте. Бул эмеден кылган мына айылдын ичинде бүт үйлөрдүн ичин мародерство кылып, анан күйгүзүп кеткен. Себеби дегенде бутовой техникалар жайда жок да. Бул металлический болгондо күйсө жайда калып кетиш керек. Мынау чайхананын эги мародерство болуп тур. Холодильникте турат, күйүп жайда. Андан тышкары эми эмне керек? Сиз азыр эми коопсуздукту албетте карап бериши керек. Андан тышкары бул жерди бизнесиңиздин эме эсеп учету бар да, туурабы? Учет бар. Бар жок. Анан кийин компенсацияга бересиз да эми. Компенсацияга беребиз эми, жазып кетип атат. Азыр МЧСтен келди. Каттап кетишти. УВДнын эмелери келип атат. Ал журналисттер сиздер келдиңиздер. Айтып атабыз, болгон нерсени айтып атабыз, учеттерди жаздыртып атабыз. Ушундай эмелерди бардыгын, канча кеткен эмнелер бар. Енді ол жазған жаза берет, ол дүнияда енді. Мынан кейінгі жашоо кандай болот деген ой келип атат да бизге. Самый биринчи очередь шол болуп атат бизге азыр. Үйүңүз кай жерде? Үйүм меники нары, айылдын нары чекесинде. Арканын нар жагында. Биз жака енді ол чекеге барган эмес. Ол жакта чеке айылдарга мародерство болгон, малдарын алып чыгып кеткен. Үйлөргө кирген эмес. Мына ол жактарда мародерство кылып, полный күйгүзүп кеткен. Жаңы достук. Келечек коңшу деп айтылат мына ушу. Келечек коңшуда. Жаңы достук дейби же келечек? Келечек коңшусу дейт. Жалаңдай жаштар, жаңы көчүп келген бардыгы шерде да. Жаңы айыл салып аткандар да. Москвадан келип шерге кичине жер берген болсо, шолорду курайын деп шерде калайын дегендер да бардыгы. Келечек. Ошон үчүн келечек деп айтылган да, ошон үчүн келечек болсун бул жерде деп. Бул келечек коңшусуда бир жалган айтпасам, бир 7-8 эле үй калып тур, калган барды күйүп калган. Ушу 60тан ашык бар да эми бул жерде да. Арка айылында өзү эле бир 56 деп атты энди. Бүт эсептеп кетишти. Эсептеп жазып кеткен, ушул жазып атат, азыр бүт элек. Ар бир күйгөн үйгө кирип жазып атат. Силер ошондо ошол күндөрү бу жерде жанагы чек арачылар менен, атайын отряддагылар менен турдуңар да. Биз резервныйдебиз, резервде. Добровольный болуп жазылганбыз. Бияк билет, бияк менен звонт этип, булар звонт этет бизге. Семьяны ташап келебиз, коопсуздук кылып туруп анан келебиз да, өз договорубуз бар ошондой. Келгенбиз, мына бияк менен болгонбуз. Мен өзүм барып, ошол оружие жеткириш дегенден баргандан биз горячий точкасына кирип барган экенбиз, тажиктер уже басып алган экен насос жакты. Биздин снайперлер менен атып. Насос бул айылдарга суу берген насос да. Полный басып алыптыр. Башымдан осколка жеп, анан чыккандан кийин мени медицинский эмеге жөнөткөндөн анан осколка болгондо ошондо сизге жакын минометтер түшүп атты да. Жакын жерден жарылды. Жакын эле, мында асмандан жарылып атты. Жерге түшүп атты. Бизкилер автоматтар менен эмелер менен атып атты. Балдар бар экен, мен бир жерде бир 2 солдат менен болгом да. Анан атып аттык. Сиз ал жактан эмне куралдарды байкадыңыз ошол тажиктерден? Бизде снайпер менен урду, анан минометтер атылды да. Минометтер атылды. Снайпер менен биздин бараткан Ниваны снайпер менен урду. Мындай киши. Мен аркасында болгом, алдындагы солдаттын да осколкалары эмесиге тийиптир, бронежилети бар эле. Торпедалар жарылып, майы төгүлүп, биз эптеп сойлоп чыгып кеттик. Ошондон мен жаракат алып кала албай калдым. Бар Бисманадан кайтып келейин. Кайтып келдим бирден. Бишкекке жөнөтөбүз деди, барбай койдум Бишкекке. Эдер сизге чоң рахмат. Бул жердеги айткан сөзүңүзгө, ниетиңизге чоң рахмат. Ушул жерде туруп, ушул жерде өнүктүрөм деген аракетиңизге чоң рахмат. Сиздин үнүңүздү бардыгы укту деген
ойдон. Рахмат сіздерге дағы.